Бишкек мэриясынын муниципалдык инспекциясы Ош базарынын тегерегиндеги мыйзамсыз соода кылгандарды тазалоо ишинин 4-этабын баштады. Рейд Бүбүсара Бейшналиева көчөсүндө Муратбек Рыскулов көчөсүнөн баштап Москва көчөсүнө чейинки аралыкта өткөрүлдү. Рейд учурунда мыйзамсыз соода түйүндөрү жана соодага байланыштуу буюмдар алынып салынды. Жарандардан түшүндүрмө каттар алынып, Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин 286-беренесине ылайык протоколдор түзүлдү. Буга чейин да инспекция мыйзамсыз сооданы токтотуу боюнча бир нече жолу күндүз да түндө да рейдтерди өткөрүп, эскертүүлөрдү берип келген. Ошентсе да кээ бир жарандар мыйзамсыз аракеттерин уланта бергени белгилүү болгон. Айрым соодагерлер Ош базарынын ичинде соода кылуу үчүн келишим түзгөнү менен ижарага алынган жайларды кампа катары колдонуп, соодасын көчөдө улантууда. Эскерте кетсек, рейдтин 1-этабында Токтогул Бейшналиева көчөлөрүнүн кесилиши тазаланган. 2-этабы Чүй проспектисинде Жаш гвардия бульварынан тартып Бүбүсара Бейшналиева көчөсүнө чейин өткөрүлгөн. 3-этабында Жайма базар тазаланып, башка жайга көчүрүлгөн. Bazarın içine girin, koy vermen, yuva alıp girem ben. Çıkmayın oldu, koy vermen, yuva çıkartın. Hadi şu boyuta. Sıra. Hadi kılma. Biz yukarıdan çıkaralım degen oydu olmuyor.